Бүгүн сиздерге мен аябагандай суу астында калып кеткен алтындар тууралуу сөз кыламын. Көптөгөн өлкө өзүнөн өзү байып кетет. Ар бир өнүгүү өзүнөн өзү болбойт албетте. Балким булардын да тиешеси бардыр деген ой жаралды. Албетте кээ бир өлкө алтын бриллиантты тапкандарын жар салса, кээ бири жар салышпайт. Деңиз астынан табылган пираттардын 800 тонна казынасы Тихий океандын астынан частная компания 8 тонна пираттардан катып койгон алтындарын таап алышат. Астрологаны бул алтындарды кайсыл мамлекетке тиешелүү экенин көп ойлошту. Чили мамлекетинин территориясына тийиштүү экенин билишет да, аларга кабар беришет. Компания Чили мамлекети менен келишим түзүлүп, аралдагы табылган казынаны көргөзмөкчү болушат. Бирок ал алтын жарымы Испания территориясында экенин байкашып, ал мамлекетке да кайрылуу кылышат. Казынада табылган алтын 204 миллион долларды түзөт. Анын 116 миллион доллары Испания тарапка өткөзүп беришет. Ошентип эки мамлекет алтынга байып калышат. Атлантический океанда табылган күмүш океандын түбүндө калып кеткен. Британдык аттуу кеме Индия тараптан чыгып, бирок ал өз аймагына жеткен эмес. 2011-жылы кеме менен чөгүп кеткенинен жана кемеден ичинде калып кеткен нерселерди табышат. Анын арасында 61 тонна күмүш табылат. Бул дүйнө жүзүнө алгачкы болуп эң чоң киреше алып келген болот. 1622-жылы Флорид дарыясына каттуу бороондо чөгүп кеткен. Аташа кемесинен казынасын таап алат. Кеменин ичинде 15 кемен адамдарды 200дө жүргүнчү болгон. Кеме 15 метрдик тереңдикте чөгүп кеткен болот. Куткаруучулар ошол мезгилде барышат, бирок ага аба ырайы тоскоол кылып, ошол бойдон калып кетет. Мындан кийинки 4 кылымдан кийин кайра изилдөө илми жүрүп баштап, деңиздин түгүнөн 200дөн ашуун алтын жана 1100 ашуун күмүш куймалары табылган. Ар биринин салмагы 15ден 37 килограммга чейин. Аялдардын зергер буюмдары, алтын шакектер, чынжыр, кулон жана изумруд крестер табылган. Бардык нерселердин баары 400 миллион акш доллар акчасы болот. 1717-жылы Уайда пираттан кемеси чөгүп кеткен. 10дон ашуун кемелердин алтындарын уурдаган жана Уайда пираты жөнүндө көптөгөн жомоктор айтылып келет. Аларды изилдөөчү Пару Клейтон Уайда пираттын туурасында көптөгөн чогуп кеткен кемеде 4 миллион долларга жакын алтын болушу божомолдоп, изилдөө жүргүзө баштаган. Мындан ары 1908-жылы Клейтон Уайдан пиратынын алтын казынасын табып, 5 тонна алтындарын тапкан. Баарын кошкондо 15 миллион доллар акчасын түзгөн. Карибия океанынын астында калып кеткен кеме таап алышат. Ал кеме алтынга бай кеме болот. Кеме табылган океанды Сан-Хосе чөгүп кеткен кемелери дүйнөсүндө ыйык жер деп аталып коюшкан. Дагы кызыктуу болгон окуя испаниялык Леон 1908-жылы 8-июнда Испаниянын мураскорлору согуш учурунда 600 экипажды өзүнүн алтындарын сактап калышкан үчүн океанга кемеге салып беришкен. Анын ичинде алтын, күмүш, изумруд дүйнө эсине келгис элестете алгыс байлыктар болгон. Сан-Хосе кемеси Америка океанга тарапка жакын жерде чөгүп кеткен болот. Мындан ары сиздерге кандай видеолорду чыгарайын? Эгерде сиздерге кандайдыр бир видеоге кызыгып жатсаңыз, анда мен ошол тууралуу чыгарам. Комментарийге сөзсүз түрдө калтырып кетесиңиздер деген ойдомун.